Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тартуулайт. Автордан. Байыркы замандан бери улуу талант. Бул баарынан мурда тукум куучулук, жаратылыштын кубулушу деп эсептелинип келген. Моцарт өзүнүн биринчи концертин 3 жашында бергендигин же Джон Стюарт Милл ошол эле курагында латынча классикалык адабияттарды окугандыгын бизге айтып калышканда, көпчүлүк тек гана албетте алар деген генийлер да деп коюшат. Бирок Моцарт менен Миллдин кенже курактагы жашоосун дыкатталдоо балдарын чыган кылууну каалаган аталары аларды катуу тартипте тарбиялагандыгын айтып турат. Менин оюмча Моцарт да, Милл да гений болуп төрөлгөн эмес. Алардын таланты аларга кенже куракта жагымдуу шарттарды түзүп, мыкты билим беришкендигинин аркасында абдан өнүккөн. Тескерисинче, эгерде жаңы төрөлгөн ымыркай те башынан өзүнүн табиятына жат чөйрөдө тарбияланып жатса, кийин анын толук кандуу өнүгүп кетүүгө мүмкүндүгү болбойт. Эң жаркын мисал 1920-жылдары миссионер жана анын аял тарабынан Калкуттанын түштүк батышындагы үңкүрдөн табылган карышкыр кыздар Амала менен Камаланын тарых таржымалы. Алар карышкырлар тарабынан тарбияланган балдарга адамдык кулук мүнөздү, кебете кешпирди кайтарып берүү үчүн баардык күч аракеттерин жумшашкан. Бирок бүт аракеттери текке кеткен. Албетте, адамдын адам, ал эми карышкырдан карышкыр туулары анык. Бирок адамдык шарттарда жашап жатканда деле бул кыздар карышкырга мүнөздүү адаттарын ташташкан эмес. Демек, ымыркай төрөлөр замат туш болгон айлана чөйрө жана билим баарынан мурда анын ким болоорун, адам же бөрү болоорун аныктайт. Бул мисалдардын үстүндө ойго алча отуруп, жаңы төрөлгөн балага айлана чөйрө жана билим кандай гана зор таасирин тийгизерин көбүрөөк ойлоно берем. Бул көйгөй айрым балдар үчүн гана эмес, бүткүл адамзаттын саламаттыгы жана бактыс үчүн да зор мааниге ээ болду. Ошондуктан 1969-жылы кенже курактагы балдарды өнүктүрүү Жапон ассоциациясы уюмун түзүүгө кириштим. Биздин окумуштуулар жана чет өлкөлүк илимпоздор доктор Шеничи Сузукинин ошол кезде бүт дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп турган кичинекей балдарды скрипкада ойноого үйрөтүү методун эксперименттик класстарда изилдөө, талдоо жана кеңейтүү үчүн чогулушту. Биз адатта балдар тууралуу баарын билебиз деп ойлойбуз. Ошол эле учурда алардын чыныгы мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө абдан эле аз билебиз. Биз 3 жаштан өткөн балдарды эмнеге үйрөтсөк деген суроого көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Бирок соңку изилдөөлөргө ылайык, бул кыракта баланын баш мээсиндеги клеткалардын өнүгүүсү 70-80% аяктап калган болот. Бул өзүбүздүн баардык күч аракетибизди 3 жашка чейинки курактагы баланын мээсин өнүктүрүүгө жумшашыбыз керек дегенди түшүндүрбөйбү? Кенже куракта өнүктүрүү эмчектеги балдарды кыйнап фактылар жана сандар менен оозандырууну сунуш кылбайт. Башкысы жаңы тажрыйбаны өз убагында киргизүү. Бирок күн сайын бала баккан адам гана, адатта апасы аны өз убагында аңдай алат. Бул китепти мен ушул апаларга жардамдаш үчүн жаздым. Масару Ибука. Биринчи бөлүк. Баланын потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү.
бала бакча кеч болуп калат. Мектепте окуп жүргөн жылдары класста көзгө көрүнөрлүк аракети жок эле класстын лидери болуп калган өзгөчө жөндөмдүү окуучу болгондугу, ошол эле убакта башка бирөө канчалык аракет кылбасын артта калып кеткендиги ар бириңердин эсиңерде болсо керек. Мен окуп жүргөндө мугалимдер бизди минтип шыктандырышчу. Сен акылдуусуңбу же жокпу? Ал тукум куучулук эмес. Бардыгы сенин өзүңдүн аракетиңе көз каранды. Бирок жеке тажрыйбам, мыкты окуган окуучу дайыма мыкты, начар окуган окуучу дайыма начар бойдон каларын даана көрсөттү. Кыязы интеллект башынан эле аныкталат окшобойбу? Мындай дал келбөөчүлүктү эмне кылуу керек? Мен адамдын жөндөмдүүлүгү жана мүнөзү аны менен кошо төрөлбөйт. Көбүнчө анын жашоосунун белгилүү бир мезгилинде калыптанат деген тыянакка келдим. Тукум куучулук же алган тарбиясы менен билими адамды калыптандырабы деген талаш көптөн бери жүрүп келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы көбүрөөк же азыраак ишенимдүү теория бул талаштарга чекит койгон жок. Акыры мээнин физиологиясын изилдөөлөр, бир жагынан балдардын психологиясын изилдөөлөр, башка жагынан баланын акыл жөндөмдөрүн өнүктүрүүнүн ачкычы. Бул анын өмүрүнүн алгачкы 3 жылындагы, башкача айтканда мээ клеткалары өнүккөн мезгилдеги жекече таанып билүү тажрыйбасы экендигин көргөздү. Бир да бала гений болуп төрөлбөйт. Жана бир да бала келесоо болуп туулбайт. Бардыгы баланын жашоосундагы чечүүчү жылдарда баш мээсинин өнүгүү даражасына жана шыктануусуна жараша болот. Бул төрөлгөндөн 3 жашка чейинки курак. Бала бакчада тарбиялоо кеч болуп калат. Ар бир бала жакшы окуй алат. Бардыгы окутуу методуна көз каранды. Окурман таң калышы мүмкүн. Эмне үчүн мен кесибим боюнча инженер жана ушул тапта компаниянын президенти болуп туруп, адамдын кенже курактагы өнүгүүсү менен алектене баштадым. Себептери жарым жартылай коомдук. Мен жаштардын бүгүнкү күндөгү козголоңдоруна кайдыгер эмесмин. Жана мен ушул жаш адамдардын жашоосуна канаттанбоосуна азыркы билим берүү канчалык күнөөлүү деген суроону өзүмө өзүм узатам. Жеке себеп да бар. Менин өзүмдүн балам акылынын өнүгүүсү жагынан артта калган. Ал кичинекей кезинде ушундай мүчүлүштүктөрү менен төрөлгөн бала. Эгерде төрөлгөндөн баштап аны туура окутса, кадыресе билимдүү адам болуп өсүп жетилери башыма да келген эмес. Менин көзүмдү артта калган бала болбойт. Бардыгы окутуу методуна көз каранды деп ишендирген Шиничи Сузуки ачты. Доктор Сузукинин талантты тарбиялоо методу, наристелерди скрипкада ойноого үйрөтүү методу, кандай укмуш жетишкендиктерди бергенин биринчи жолу көргөнүмдө, атасы катары өзүмдүн балам үчүн өз убагында эч нерсе жасай албагандыгыма абдан өкүндүм. Мен студенттик тополоңдор көйгөйү менен биринчи жолу алектенгенимде билим берүүнүн мааниси тууралуу терең ойлондум. Эмне үчүн биздин система мындай жаалданууну жана канаттанбоону жаратып жаткандыгын түшүнүүгө аракеттендим. Алгач бул жаалдануунун тамыры университеттик билим берүү системасында жаткандай туюлду. Бирок көйгөйгө тереңдеп кирип, бул орто мектеп үчүн да мүнөздүү экендигин түшүндүм. Анан мен орто жана башталгыч билим берүүчү мектептерди изилдедим. Акыры бала бакчада да балага таасир этүү кеч болуп калат деген тыянакка келдим. Күтүүсүздөн бул ой
Судзуки жана анын кесиптештери алектенип жаткан нерсе менен дал келип калды. Доктор Сузуки өзүнүн уникалдуу методун 30 жылдан бери практикалап келет. Ага чейин ал башталгыч жана жогорку класстарда окутуунун салттуу методдорун колдонуп сабак берип келген. Ал жогорку класстарда жөндөмдүү жана жөндөмсүз балдардын ортосунда чоң айырма бар экендигин таап чыккан. Ошол себептен ал өз окуткан балдардын жаш курагын улам кыскартып жүрүп отурган. Башкача айтканда, адегенде жаш балдар менен, андан кийин наристелер менен алектенип көрүүнү чечкен. Доктор Сузуки скрипкада ойногонду үйрөтөт. Анткени өзү скрипкачы. Качан гана мен бул ыкманы билим берүүнүн бардык тармактарында ийгиликтүү колдонууга болорун түшүнгөнүмдө, кенже куракта өнүктүрүү көйгөйүн олуттуу изилдейин деп чечтим. Кенже куракта өнүктүрүү генийлерди тарбиялоону максат кылбайт. Кенже куракта өнүктүрүү генийлерди тарбиялоого жардам береби деп менден байма-бай сурап калышат. Мен жок деп жооп берем. Кенже куракта өнүктүрүүнүн жападан жалгыз максаты балага ал акылы терең, дени сак, зээндүү жана мээримдүү болгудай билимди берүү. Бардык адамдар, эгерде алардын физикалык мүчүлүштүктөрү жок болсо, болжолдуу бирдей төрөлүшөт. Балдардын акылдууга жана акылсызга, жалтакка жана жаалдууга бөлүнүүсү үчүн жоопкерчилик тарбияда. Кайсы бала болбосун, эгерде ага эмне керектигин жана качан керектигин билип берсе, зээндүү жана туруктуу мүнөзгө ээ болуп өсүп чоңоет. Менимче, кенже куракта өнүктүрүүнүн негизги максаты бактысыз балдардын пайда болуусун болтурбоо. Балага андан чыгаан музыкантты өстүрүп чыгуу үчүн жакшы музыка угузуп, скрипкада ойногонду үйрөтүшпөйт. Ага гениалдуу лингвистик тарбиялап чыгуу үчүн ал тургай аны жакшы бала бакчага жана башталгыч мектепте даярдоо үчүн чет тилин үйрөтүшпөйт. Башкысы, баланын жашоосунда жана дүйнөсүндө кубанычтар көбүрөөк болуш үчүн баладагы чексиз потенциалдык мүмкүнчүлүктөрдү ойготуу керек. Адам баласынын толук жетилбей төрөлүшүнүн өзү анын зор потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүнөн кабар берет. Кенже куракта өнүктүрүү жаңы төрөлгөн баланын зор мүмкүнчүлүктөрү менен байланышкан деп эсептейм. Албетте, жаңы төрөлгөн ымыркай абдан эле бечел. Бирок ал ушундай бечел болгондугу үчүн анын потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык жогору. Адам баласы айванаттардын балдарына караганда абдан эле аз өнүккөн абалда төрөлөт. Ал кыйкырганды жана сүт эмкенди гана билет. Ал эми айванаттардын мисалы иттердин, маймылдардын же жылкылардын балдары эмгектеп, бир нерсеге жөлүнүп таянып, керек болсо дароо туруп басып кете алышат. Зоологдор жаңы төрөлгөн бала айванаттын жаңы туулган баласынан 10-11 айга артта калат. Мунун себептеринин бири адамдын туруп баскандыгы деп айтышууда. Адам тикестен туруп калгандан баштап, дене энесинин жатынында толук кандуу өрчүгөнгө чейин кала албайт. Ошондуктан бала абдан бечел болуп төрөлөт. Ал төрөлгөндөн кийин гана өз денесин колдонгонду үйрөнөт. Дал ушундай эле ал мээсин пайдаланганды да үйрөнөт. Эгерде айванаттын баласынын мээси төрөлгөнгө чейин калыптанган болсо, жаңы төрөлгөн ымыркайдын мээси таптаза барак сымал. Баланын канчалык зээндүү болушу ушул баракка эмнелер жазыла тургандыгынан көз каранды.
мээнин түзүмдөрү 3 жашка чейин калыптанат. Адам баласынын мээси 1,5 миллиардка жакын клеткадан турат дешет. Бирок жаңы төрөлгөн балада алардын көпчүлүгү ишке кире элек болот. Жаңы төрөлгөн баланын баш мээси менен чоң кишинин баш мээсинин клеткаларын салыштыруу мээнин өнүгүү процессинде клеткалардын ортосунда өзгөчө көпүрөлөр, байланыштар калыптанаарын көрсөттү. Баш мээнин клеткалары бири-бирине бекем ыкташып, сезүү органдары аркылуу сырттан алышкан маалыматка жооп кайтаруу үчүн бири-бирине кол сунушат. Бул процесс электрондук компьютердеги транзисторлордун иштөөсүн абдан эске салат. Ар бир транзистор өз алдынча иштей албайт. Алар бирдиктүү системага биригишкенде гана компьютер катары иштеп баштайт. Клеткалардын ортосундагы байланыштар активдүү калыптанган мезгил бала төрөлгөндөн 3 жашка чейинки мезгил. Бул убакта ушундай байланыштардын 70-80% пайда болот. Алардын кандай өнүккөнүнө жараша мээнин мүмкүнчүлүктөрү артат. Бала төрөлгөндөн кийинки 6 айда мээ өзүнүн толук потенциалынын 50%-на жетет. Ал эми 3 жашка чейин 80%-на жетет. Албетте, бул 3 жаштан кийин баланын мээсинин өнүгүүсү токтойт дегендикке жатпайт. 3 жашка чейин негизинен мээнин арткы бөлүгү жетилет. Ал эми 4 жашка келгенде бул татаал процесс маңдай жак деп аталган бөлүккө өтөт. Ишаратты сырттан алып, анын образын түзүү жана аны эстеп калуу мээнин фундаменталдуу жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Бул баланын кийинки бардык интеллектуалдык өнүгүүлөрүнө шарт түзгөн негиз. Компьютердин дал өзү. Ойлонуу, муктаждыктар, чыгармачылык, сезимдер сыяктуу жөндөмдүүлүктөр 3 жаштан кийин өнүгөт. Бирок алар ушул куракка карата калыптанып калган базаны колдонушат. Демек, алгачкы 3 жашта балада бекем негиз түзүлбөгөн болсо, аны кандай колдонууну үйрөтүү пайдасыз. Бул начар компьютерде иштеп жатып, жакшы жыйынтыктарга жетүүгө аракеттенген кетете. Бейтааныш адамдардын жанында баланын тартынышы образдарды таануу жөндөмдүүлүгүнүн өнүккөндүгүнүн далили. Менин китебимде образ деген сөздү өзгөчө колдонгондугумду түшүндүрүп кетким келет. Образ сөзү көбүнчө схема, нерсенин түзүлүшү, модель деген маанилерге колдонулат. Мен бул сөздү кененирээк, бирок баланын мээсинин маалыматты таануусуна жана кабылдоосуна жардам берген ойлонуу процессин көрсөтүү үчүн атайын мааниде колдонууну сунуштайм. Чоң киши негизинен логикалык ойлонуу жөндөмдүүлүгүн пайдаланып, маалыматты кабылдаган жерде бала туюмун, өзүнүн көз ирмемдик образдарды түзүү сыяктуу сейрек кездешүүчү жөндөмдүүлүгүн колдонот. Чоң кишинин ойлонуу ыкмасы балага жеткиликтүү эмес. Ал ага кечирээк келет. Бул кенже курактагы таанып билүү ишинин эң жаркын күбөсү ымыркайдын адамдардын жүздөрүн айырмалоо жөндөмдүүлүгү. Мен балдар ооруканасынан көргөн бир наристени өзгөчө эстеп калдым. Ал 1 жаштан жаңы эле ашкан курагында 50 адамды айырмалоого жөндөмдүү болгондугун айтышты. Андан тышкары ал аларды таанып эле койбостон, ар бирине өз атын берген. 50 адам. Бул сан бизди анча таң калтырбашы мүмкүн. Бирок чоң кишиге деле 1 жылдын ичинде 50 адамды эстеп калуу кыйынга турат. Сиз өзүңүздөн бардык тааныштарыңыздын жүзүн тагыраак сүрөттөп көрүңүзчү. Аналитикалык жол менен бирөөсүнүн жүзүн
башкасыныкынан айырмалай аласызбы? Баланын таанып билүү жөндөмдүүлүктөрү аларда уяңдык пайда болгон кезде, болжол менен жарым жашка чыкканда таасын көрүнө баштайт. Анын кичинекей башы тааныш жүздөрдү, мисалы апасын же атасын бейтааныштардан айырмалай алат жана ал муну даана түшүндүрө алат. Азыркы тарбия катаалдык мезгил менен баарына уруксаат мезгилинин орундарын алмаштырып, ката кетирүүдө. Бүгүн да көптөгөн психологдор жана педагогдор айрыкча прогрессивдүү деп эсептелингендер кичинекей баланы аң сезимдүү окутууну туура эмес деп ойлошот. Алар ашыкча маалыматтар баланын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Баланы өз жайына коюп, ал эмнени кааласа, ошонун баарын жасоого мүмкүнчүлүк берүү керек деп эсептешет. Айрымдар ал тургай бул кыракта бала өзүмчүл болот. Баарын өзүнүн ырахаттануу үчүн гана жасайт дегенге ишенишет. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү ата-энелер ушундай идеялардын таасири астында аң сезимдүү түрдө өз жайына коюу принцибин карманып келишет. Ошол эле ата-энелер алардын балдары бала бакчага же мектепке бара баштаганда бул принциптен дароо баш тартышат да, өз балдарын тарбиялаганга жана бир нерсе үйрөткөнгө аракеттенишип, катаал болуп чыга келишет. Күтүүсүздөн мээримдүү апалар каардуу апаларга айланышат. Ошондой болсо да, баардыгы тескерисинче болууга тийиш экендиги жогоруда айтылгандардан түшүнүктүү болду го дейм. Дал ушул балдардын алгачкы жылдарында аларга катаал да, мээримдүү да мамиле жасоого зарыл. Ал өз алдынча өнүгө баштаганда анын эркин, менин сыйлоону акырындап үйрөнө баштоо керек. Тагыраак айтканда, ата-эненин таасири бала бакчага чейин токтош керек. Кенже куракта кийлигишпөө. Анан кечирээк болуп калганда балага басым жасоо андагы талантты өлтүрүп, каршылыкты жаратышы гана мүмкүн. Кичинекей бала эмне кыла алат? Чоңдордун оор жана оңой деген түшүнүктөрү балдарга жарабайт. Биз чоңдор мисалы бул китеп бала үчүн абдан эле оор же бала классикалык музыканын баркын баалай албайт деп өзүбүзчө тыянак чыгарабыз. Бирок биз мындай тыянактарды эмненин негизинде чыгарып жатабыз? Эмненин оор же жеңил экендиги туурасында так түшүнүгү жок бала үчүн англис тилиби же жапон тилиби, бактын музыкасыбы же балдар ырларыбы бирдей угулган, бир түрдүү музыкабы же үндөрдүн шайкештигиби баары бирдей убакта башталышы керек. Ал үчүн баары тең жаңы. Сезимдердин негизинде чыгарылган тыянак билимден көз каранды эмес. Тескерисинче, билим сезимдерге тоскоол болушу мүмкүн. Кыязы көптөр атактуу картинаны карап туруп, чындыгында ал аны анчалык тамшандырбаса деле, картинанын баалуулугу ал үчүн сүрөтчүнүн ысымында жана анын баасында болсо да өз жөнүндө. Бул ажайып десе керек. Ал эми бала тескерисинче ар дайым чынчыл. Кандайдыр бир нерсе же жумуш эгерде алага кызыктуу болсо, баланын көңүлүн толук арбап алат. Бала үчүн
9га караганда көгүчкөндү эстеп калуу жеңилирээк. Көптөн бери көрбөй жүргөн 2 жашар неберем үйгө коноктоп келген учур эсимде. Ал терезеге карап, неон асмаларын мага көргөзүп, сыймыктануу менен бул Hitachi, а бул болсо Toshiba деп айткан. Кубанганымды жашырганга аракеттенип, неберем 2 жашында эле Hitachi менен Toshiba деген Кытай иероглифтерин окуп калган турбайбы деген чечимге келдим. Келинимден неберем Кытай алфавитин качан үйрөнгөнүн сурадым. Ушул жерден ал кытайча Hitachi менен Toshibаны окубаганын, болгону соода маркаларын образ катары эстеп калганын жана аларды ушундайча айырмалаганын билдим. Баары мени шылдыңдап күлүштү. Небересин жакшы көргөн аңкоо чаңата деп. Бирок мен көптөрдө ушундай болоруна ишенем. Жакында эле мен жумалыкка жазган Кенже Куракта өнүктүрүү жөнүндөгү макалаларымды окуган Фуджисивалык 28 жаштагы энеден кат алдым. Анын катынан 2,5 жашар уулу 2 жашка чыгайын деп калгандан тартып, автомобилдердин маркасын эстеп кала баштагандыгын билдим. Бир нече айдан кийин эле ал 40ка жакын автомобилди, Жапон маркаларын жана чет өлкөлүк маркаларды оңой эле атап бере алган. Кээде ал жада калса, үстү жабылып турган машинанын маркасын да айтып бере алган. Андан бир аз мурдараак Экспо 70 телепрограммасынын таасиринен улам болсо керек, ал ар кайсы өлкөлөрдүн желектерин эстеп калып айта баштаган. Эми болсо 30 өлкөнүн желегин таанып жана туура атап бере алат. Алардын ичинде Монголия, Панама, Ливан сыяктуу өлкөлөрдүн желектери бар. Аларды чоң кишилер дараңдан зорго эстерине тутушат. Бул мисал чоңдордо эбак эле жок болгон сапат балдарда бар экендигин айтып турат. Бала нерселерди образдар аркылуу таанып билүү жөндөмүнө ээ. Мунун анализдөө менен эч кандай жалпылыгы жок. Аны бала кийинчерээк үйрөнөт. Бул жоромолду тастыктай турган эң сонун мисал Ымыракайдын апасынын жүзүн таануу жөндөмдүүлүгү. Көптөгөн наристелер эгерде аларды бейтааныш адамдар колуна алса, ыйлай башташат. Апасынын колунда сооронуп, күлүп калышат. Эксперимент катарында биздин Кенже Куракта өнүктүрүү ассоциациябызда Исео Иши мырза Кытай жазуусунан сабак берген. 3 жашар балдар көгүчкөн же жираф сыяктуу кыйын иероглифтерди оңой эле эстеп калышкан. Анткени жада калса адамдын жүзүндөгү кичинекей өзгөрүүлөрдү да эч кыйынчылыксыз эстеп калган бала үчүн кыйын Кытай иероглифтери көйгөй эмес. 9 деген сыяктуу абстрактуу сөзгө караганда, ал конкреттүү нерсени түшүндүргөн жираф, энот, түлкү сыяктуу сөздөрдү канчалык кыйын болсо да оңой эле эстеп калат. Ошондуктан бала чоң кишини картадан утуп алса, мында таң калгыда эч нерсе жок. Эгерде чоң кишиге орунду, санды, картинаны аң сезимдүү түрдө эстөөгө туура келсе, бала мыкты образдык эс тутумга ээ. Балага арифметикадан көрө алгебраны эстөө жеңил. Математиканын фундаменталдуу идеяларынын бири катарлар теориясы. Алгач сан түшүнүгүн, андан соң геометрия менен алгебраны окуган соң кишиге аны түшүнүү өтө эле кыйын. Ал эми бала үчүн катарлар теориясынын же көптүк теориясынын логикасын түшүнүү жеңил. Математиканы окутуу боюнча таанымал болгон Ришени Феликс айым балага математиканы кайсы куракта болбосун үйрөтүүгө болоорун белгилейт. Катар же көптүк бул тек гана окшош нерселердин жыйындысы. Бала кубиктер менен ойноп жатканда аларды таанып билет. Ал ойноп жатып
аларды катар менен формасына карата ала баштайт. 4 бурчтук, 3 бурчтук жана башка. Ал ошол кураганда эле ар бир кубик катардын элементи. Бир нече кубик бир катар, ал эми 3 бурчтуктар башка катар экендигин жакшы түшүнөт. Предметтерди белгилүү мүнөздөрү боюнча топторго бөлүштүрүү боюнча ушундай жөнөкөй идея катарлар теориясынын негизинде жаткан башкы идея болуп саналат. Бала татаал, ойлонуу талап кылган арифметикага караганда жөнөкөй логикалык көптүк теориясын жакшы түшүнөт. Демек, арифметика жөнөкөй, алгебра татаал деген салттуу түшүнүк чоң кишилердин балдардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу дагы бир жаңылыштыгы экенин ишенем. Баланын мээси көптүк теориясынын логикасын жеңил түшүнө алат. Бул алгебранын негиздерин түшүнүү үчүн башталыш болуп саналат. Чындыгында алгебралык чечимдерди шыр эле өздөштүрүү кыйын. Логикалык эмес чечимдер оңой көрүнгөнүнө карабастан, алгебраны логикалык жактан түшүндүрүү алда канча жеңил. Жада калса 5 айлык бала бакты баалай алат. Sony фирмасынын биринде бала бакча уюштурулган. Ал жакта балдар кандай музыканы угаарын билүү максатында изилдөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгы күтүлбөгөндөй болгон. Балдар үчүн эң таасирдүү музыка Бетховендин 5-симфониясы экендиги аныкталган. Эртеден кечке телевизордон берилген популярдуу музыкалар 2-нчи орунга, балдар ырлары эң акыркы орунга туура келген. Бул жыйынтык мени абдан кызыктырды. Биз, чоң кишилер, адатта балдардан алыс кармаган классик музыкаларды алар эң кызыктуу дешти. Балдар татаал симфонияларды баалай турган музыкалык табитке төрөлгөндөн баштап эле эви доктор Шиничи Сузукинин байкоолоруна ылайык 5 айлык балдарга Вивальдинин концерттери жагат. Бул бир окуяны эсиме салат. Классикалык музыканы абдан жакшы көргөн жаш ата-эне жаңы төрөлгөн баласына Бахтын 2-нчи сюитасын күн сайын бир нече саат бою угузган. 3 айдан кийин бала музыканын тактысына жандуу кыймылдай баштаган. Ыргак ылдамдыгында анын кыймылы активдүүрөөк боло баштаган. Музыка бүтүп калганда ал капа болгонун билдирген. Ымыркай чыргоолонгондо же ыйлаганда ата-энеси ошол музыканы кое салган. Ошол замат ал сооронуп калган. Бир жолу алар жазды коюшканда бала чуу салган. Татаал музыкалык формаларды түшүнүү керемет. Көптөгөн жапондор тек гана бала кезинде улуттук музыкадан жана балдар ырларынан башканы укпагандыктан батыш классикалык музыкасын кабыл албай тургандыгына бекем ишенем. Алты айлык бала сууда сүзө алат. Көптөгөн чоң кишилер сууда сүзгөндү билишпейт. Андыктан тырмактай баланы сууда сүзгөнгө үйрөтсө болоорун билгениңизде таң калышыңыз мүмкүн. Бас элек бала жерде эмгектегенге аракет кылгандай эле сууда да ошондой эле карманганга аракет кылат. Бул жерде кичинекей баланын сууда сүзө алгандыгын эмес, бала болуп туруп сууда сүзгөндүгү маанилүү болуп саналат. Бир канча жыл мурун Бенесейл деген бельгиялык адамдын эмчектеги балдар үчүн сууда сүзүү мектебин ачкандыгын гезиттен окуган элем. Ал 3 айлык баланы бассейнде аркасы менен суунун үстүндө калкып турганга үйрөтсө болоорун, ал эми 9 айлык баланы сууда туура дем алганга үйрөтсө болоорун айткан.
1965-жылдын августунда аял атлеттердин Токиодо өткөн эл аралык конференциясында төрайым Резе Дим 1 жашка чейинки балдарды сууда сүзгөнгө үйрөтүү жөнүндө айтканы чоң сенсация болгон. Алгач 32 градус сууга 5 айлык баланы салган. 3 айдан кийин ал сууда 6 мүнөт сүзүп жүрө алган. Бала өзүнчө рекорд да койгон. Сууда 8 мүнөт 46 секунд чыдап тура алган. Пресс-конференцияда Дим айым бала сууда кантип өзүн кармоо керектигин, жерде кантип турса болоорун жакшыраак билет. Биринчиден, сиз аны сууда өзүн кармаганга үйрөнгөнгө чейин колдоо көрсөтөсүз. Бала сууга чуңкуп киргенде сыртка чыкканга чейин демин кармап көзүн жумуп алат. Ал колдорун жана буттарын иштетип сууда сүзгөндү үйрөнөт деп айткан. Дим айым адамдын мүмкүнчүлүктөрүн жана талантын 1 жашка чейин өнүктүрө баштоо керектигин бир канча жолу белгилеп кеткен. Баланын сууда сүзө алгандыгы алардын мүмкүнчүлүгүнүн чексиз экендигин далилдеген бир гана факт. Тамтоң баса баштаган бала ролик тепкенди да үйрөнө алат. Басканды, сүзгөндү, сыйгаланганды, ушунун баарын бала ойноп жатып өздөштүрөт. Эң башкысы аларды туура багыттап шыктандыруу зарыл. Албетте, мындай эксперименттер баланы сууда сүзүүгө же скрипкада ойноого үйрөтүү үчүн гана жасалбайт. Сууда сүзүү баланын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн бир жолу. Ал баланын уйкусун жакшыртат, табитин ачат, рефлекстерин ойготот, булчуңдарын чыңдайт. Темирди ысыгында куй дегенде эле, башка сөз менен айтканда, металл катып калгандан кийин темирди ийге келтире албайсың. Баланын мээси чексиз көлөмдөгү маалыматты батыра алат. Эниси менен эжеси лингвистикалык генийлер. Алар англисче, испанча, итальянча, немисче жана французча 5 тилде сүйлөй алышат. Ага кошумча өзүнүн агрессивдүү атасын да түшүнө алышат. Гезитке чыккан агрессивдүү ата деген аталыштагы макала көптөгөн жапондордун эсинде болсо керек. Макалада Масао Кагата мырза жөнүндө айтылат. Ал мугалимдикти таштап, өзүн үй кожоюн деп жарыялаган. Бүткүл убактысын балдарды тарбиялоого арнаган. Ал убакта баласы 2,5 жашта, ал эми кызы 3 айлык болчу. Балдар дагы эле абдан кичине эле. Агрессивдүү тарбиячы ата көптөрдүн сынына кабылган. Өтө көп маалымат балдардын нерв системасына таасир этет деген кооптонуулар да айтылган. Бул сындардын эч нерсеге арзыбагандыгын Кагатанын өнүгүүдө болгон үй бүлөсүнө карап туруп айтууга болот. Ишин таштап, убактысын жалаң гана балдарды тарбиялоого арнаган атанын туура же туура эмес кылып жаткандыгын сындоонун дагы кереги жок. Кагата мырзанын колдонгон окутуу ыкмасынын ийгилиги балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүн даңазалап жаткандыгында. Мына анын айткандары. Мен аларды англис, итальян, немис, француз тилдерине сүйлөөгө бир эле убакта үйрөтө баштадым. Радиодо француз тил сабактары англис тилинде үйрөтүлөт. Андыктан көп тилге бир эле убакта үйрөтүп жатканда окутуу методикасын бириктиргенге болот деп чечтим. Ошол эле убакта сүйлөшө баштадым. Дал ошол убакта менин балдарым пианинода ойногонду үйрөнүп жатышкан. Алар ойногон нотанын түшүндүрмөсү итальянча жазылган эле. Ал эми котормосу англис, немис жана француз тилдеринде болчу. Эгерде алар нускаманы түшүнүшпөсө, кандай ойноо керектигин биле алышмак эмес. Ушул себептен улам
мен аларга тилди үйрөтүшүм керек эле. Башкалар мага алар бир мезгилде 5 тилди үйрөнүп жатып адашып калышпайбы деген суроону көп беришет. Менин оюмча жок. Анткени алар аны туура колдонуп жатышпайбы. Биз чет тилдерди радио аркылуу гана үйрөндүк. Бул радио берүүлөрдү өтө жагымдуу дикторлор алып барышат. Сүйлөө көнүгүүлөрү методикалык жактан так жана көп жолу айтылат. Качан гана балдар өздөрү сүйлөй баштаганда баарын туура айтышат. Демек, чоң кишилер караганда балдардын мээсинин маалыматтарды сиңирүү жөндөмдүүлүгү алда канча жогору экендигин белгилөөгө болот. Бир гана нерсе ашыкча болуп кетет дегенден коркпоо керек. Балдардын мээси губка сымал. Билимди тез кабылдайт. Качан гана маалымат жетиштүү болгондугун сезгенде, жаңы маалыматтарды кабылдоону токтотот. Бизди балдарга көп маалымат бергендигибиз эмес, алардын толук кандуу өнүгүшү үчүн маалыматтардын өтө эле аз болуп жаткандыгы тынчсыздандырышы керек. Бала өзүнө кызыктуу болгон нерселерди гана эстеп калат. Буга чейин мен баланын мээсинин керемет жөндөмдүүлүгү, маалыматтарды сиңирүүсү жөнүндө жаздым. Мээ бул өнүгүү этабында машина сымал. Ага салган нерсенин баарын механикалык түрдө сугунат, ал маалыматты алып, аны түшүнүү деңгээлине жете элек. Бирок убакыт келет. Бала өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. Демек, калыптанган интеллектуалдык аппаратты колдоно турган бөлүгү өнүгөт. Бул болжолду 3 жаш курагында ишке ашат. Дал ушул убакытта баланы эмне менен кызыктыруу керек деген суроо туулат. Бала өзүнө кызыктуу болгон нерсени так эстеп калат. Башка жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт. Ар бир нерсени жаратууга, жасоого болгон каалоосун бириктирет. Алар андагы интеллекттин жана мүнөздүн калыптануусу үчүн зарыл болуп саналат. Балаңыз сиз окуп берген нерселердин бир аз гана бөлүгүн түшүнсө да, аңгемелерди жана жомокторду окуп бере баштайсыз. Балаңыз аны бир канча жолу уккандан кийин эстеп калат. Эгерде сиз көңүл төшөбөй окуп жаткан болсоңуз, ал ошол замат катаңызды табат. Бала балдар баяндарын жана жомокторду өтө так эстеп калат. Бирок бул алардын түшүнүгүнө караганда элестетүү эс тутумуна негизделген. Анан бала тигил же бул окуяга кызыгып калат да, аны өз алдынча окугусу келет. Ал алфавитти билбесе да, өз кулагы менен уккан окуяны китептин сүрөттөрү менен салыштырат. Ал окуй албаган тамгаларды ирети менен көз жүгүртүп окуп чыгат. Дал ушул убакта бала ар кандай тамгалардын окулушу, мааниси тууралуу кызыгып сурай баштайт. Анын мындай талапчылдыгы таанып билүүгө болгон эң чоң кызыгуусунун далили болуп саналат. 3 жашка жете элек бала өзү кызыккан нерсени оңой эле жаттап алат. Буга кеткен күч, энергия тынчыңызды албай эле койсун.